Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Баткендеги кыргыз-тажик чегарасында чыр чыгып 8 адам ооруканага жеткирилди. Турмуш кеже тартуулайт. Бүгүн 22 июлда саат 17:00 чамасында Баткен районунун Ак-Сай айылындагы кыргыз-тажик чегарасында чыр чыкты. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчасы жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда, Ак-Сай Варух жолундагы 4 көчө тилкесине тажик тарап өлкө президенти келет деп даярдык көрүп жатышкан. Саат 17:20 чамасында тажик тарап шарттуу чегарадан 1 метр аралыкка желек орнотушкан. Кыргыз тарап нааразычылыгын билдиргенде тажик жарандары желекти 2 метрге өздөрү тарапка жылдырышкан. Кыргыз тарап эски Тумба тилкесине дача аймагындагы эски Ак-Сай жазууну орнотушканда тажик тарап аны сындырып салышкан. Бул окуялардын натыйжасында саат 17:50 чамасында эки тарап уруша кетип, бири-бирине таш ыргытып башташкан. Жаңжал болжол менен кыргыз тарапка 40ка жакын киши, тажик тараптан 50ге жакын киши адам катышууда. Алдын ала маалыматтарга караганда, аталган окуядан кийин Баткен облустук ооруканасына 8 адам жеткирилди. Алардын ичинен 3-өө айылдыктар болсо, калгандары милициянын чек ара кызматтын өкүлдөрү. Турмуш кежи.